Саламатсыздарбы? Мен Калмурзаева Гулиза, БКМ К-38 тайпасы. Предмет педагогика. Предмет мугалими Маматкулова Назира Масралиевна. Кайтарым байланыш боюнча сабактын темасы жамаат жана окуучулар жамааты. Азыркы адабияттар боюнча жамаат деп адамдардын ар кандай уюшулган тобун, жогорку деңгээлде уюшулган топту түшүнөбүз. Педагогикалык адабияттарда жамаат деп мугалимдер, тарбиячылар, мектеп директору, анын окуу тарбия иштери боюнча орун басарлары, мектеп дарыгери жана психологдор эсептелет. Инсандын социалдашуусуна мектеп жамаатына өзгөчө роль тандык. Ал өзүнө бирдиктүү жалпы мектеп жамаатын, класс жамааттарын, ийримдерди, спорттук сессияларды, убактылуу жамааттык түзүмдөрдү камтыйт. Тарбиялануучу окуулук, эмгектик, коомдук, көркөм чыгармачылык, клубдук, спорттук жана башка бирикмелердин мүчөсү болуп эсептелет. Алардын ар бири өз белгилери боюнча жамаат катары каралат. Мектеп жамааты маселесине Конникова, Новикова, Коротов, Иванов, Мудрик сыяктуу жана башка изилдөөчүлөрдүн эмгектери арналган. Жамааттын теориясы менен практикасын иштеп чыгууга Антон Селенович Макаренко өзгөчө салым кошкон. Макаренконун окуусу жамаатты этаптар менен калыптандыруунун кеңири технологиясын камтып турат. Макаренко жамааттын өнүгүү принциптерин аныктаган жана анын өнүгүү стадияларын ачып көрсөткөн. Биринчи стадияда актив калыптанат, негизги талаптарды тарбиячы коет. Экинчи стадияда активдин таасири күчөтүлөт. Актив тарбиячынын талаптарын колдоп гана тең болбостон, жамаат мүчөлөрүн өз талаптарын да кое баштайт. Үчүнчү стадия уюштуруунун жогорку деңгээли менен жамааттын көпчүлүк мүчөлөрү тарабынан бири-бирине жогорку талаптарды коюусу менен мүнөздөлөт. Педагогикалык жамааттын ишмердиги мектеп директору тарабынан нукка салынып жетектелет. Мектеп директору педагогикалык жамааттын иштиктүү чыгармачыл эмгектин изденүүнүн жагымдуу эмоционалдык капиталдын жаралышына жооптуу. Мектеп директору педагогикалык жамааттын мүчөсү жана анын алдында жооп берет. Педагогикалык жамаат өз ишмердигин окуучулар жамааты менен тыгыз байланышта жүргүзөт жана өз ишинде ата-энелер комитетинин коомчулуктун иштиктүү жардамына таянат.